Гонжим — эң акыркы бейтап. Бул Түштүк Кореяда болгон чыныгы окуя. Бир кезде кадимки психиатриялык оорукана болчу. Бирок бүгүн бул жай дүйнөдөгү эң коркунучтуу заброшка деп эсептелет. Сөз Гонжим психиатрик хоспитал жөнүндө. Гонжим Түштүк Кореянын Гванжу шаарчасынан анча алыс эмес жерде, тоо этегинде жайгашкан. Оорукананын имараты 6 кабаттан туруп, болжол менен 90дон ашык бейтапка ылайыкташкан. Бул жай 1970-жылдары ачылып, оор психикалык абалдагы бейтаптар даарыланган. Бирок 1990-жылдардын ортосунда капысынан эле жабылып калган. Эч кандай расмий түшүндүрмө берилген эмес. Эмнеге жабылды? Дал ушул суроо миңдеген күмөн ойлорду жаратты. Расмий маалыматтар: имарат суу жана электр жарыгы жок калган. Санитардык шарттар бузулган. Финансылык көйгөйлөр болгон. Бирок ошол эле маалда оорукананын ичиндеги 402 бөлмө жөнүндө кооптуу ушактар чыга баштаган. Айрым кызматкерлер ошол бөлмөдө көзү караңгыланып кеткен бейтап болгонун айтышат. Ал түн ичинде кыйкырып, дубалды тырмап, башын уруп жаткан. Анан бир күнү жок болуп кеткен. Кызыгы, ошол түнү камералар иштебей калган. Кызматкерлердин рациясы үзгүлтүккө учураган. Ал бейтап эч качан табылган эмес. Бир айдан кийин дагы бир бейтап ошол эле бөлмөдө өз жанын кыйган. Ал дубалга кан менен мындай деп жазып кеткен: ал кетпеди, ал биз менен эле. Убакыт өттү, бейтаптар башка жайга көчүрүлдү. Оорукананын эшиктери жабылды. Бирок андан кийин болгон окуялар чыныгы коркунучка айланды. Жергиликтүү жашоочулар түнкүсүн оорукана тараптан кыйкырыктарды, сыңар баскан үндөрдү жана жарыктын жарк этишин көрө башташкан. Айрымдар таң аткыча бирөө жардам сурап ыйлап жатканын угушкан. Жакын жашаган бир адам мындай деп айтып берген: кээде түнкү 3-4 чамасында аялдын үнү угулат. Мени бул жерден чыгаргыла деп шыбырайт. Бирок мен карагандан корком. 2010-жылдары блогерлер, YouTube контент жаратуучулар, тиктокчулар Гонжимга түнкүсүн кирип, эксплор кылган видеолорду чыгара башташты. Алардын бири тажрыйбалуу изилдөөчү Хёнсу болгон. Хёнсу түнкү саат 1:00 достору менен ооруканага кирет. Фонарик, камера, жогорку сапаттагы микрофон орнотуп, 402 бөлмөгө чейин барышат. Ал бөлмөгө киргенде камерасы өзүнөн өзү өчүп калат. Микрофон кырылдап, кыйкырыкка окшош үндөр чыгып баштайт. 5 мүнөттөн кийин Хёнсу бөлмөдөн чуркап чыгат. Бети ак, көзү чоочун. Ал эч нерсе сүйлөбөйт. 3 күндөн кийин жубайы аны ооруканага жаткырган. Ал бир гана нерсени кайталай берчү: ал дагы деле ошол жерде. Бүгүнкү күндө оорукананын имараты 2018-жылы расмий түрдө бузулган. Бийлик коопсуздуктан улам талкаланды дешкен. Бирок көптөр муну бир нерсени жашыруунун амалы дешет. Гонжим бул жөн гана эски имарат эмес. Бул эл унуткусу келген жай. Бирок ал унутта калган жок. Себеби аны өзүнчө бир нерсе сактап турат. Сиз түнкү саат 3-тө ошол 402 бөлмөгө жалгыз кирмек белеңиз? Бул акыркы үн болду. Эгер ушундай чыныгы, коркунучтуу жайлар тууралуу дагы угуп көргүңүз келсе, комментарийге жазып калтырыңыз. Кийинки жолугушууга чейин тынч уктаңыз, эгер мүмкүн болсо.